экинчи жолу көрөт. Так, машинанын бензин шкала кандай иштейт? Общий мына. Бул баягы бензин көрсөткүч шкала. Ошонун көрсөткүчү мындайынан жаткызып чийип койдум. Ошонун зымына адмотка оролуп турат. Адмотканын бир жагы постоянно замоктотканда плюс болот, экинчи жагы бензин насос жакка кирет. Мынерде бензин насостун штекери деп элестетиңиздер. Экинчиси бул лампочка, аккумулятор красный безип түгөнү деген. Анын ичинде артында лампочка болот. Лампочканда бир жагы плюс болот. Через лампочканын спирали аркылуу тоже келет жерге. Ошондо буну адмоткадан да через адмотка плюс келет, лампочкадан да через лампочканын спирали аркылуу плюс келет. Анан бул жерде бир масса келет, даимий тонкий зым менен. Анан бензин насоско келген плюс-минус. Бензин насоско келген плюс-минус. Ошондо общий 5 зым болду. Керек машинада 6 болот. Ошондо туугандар текшергенде кантип текшерет? Мисалы, силердин машиналардын бензин шкала көрсөтпөй атат. Анда силер штекер суруйсуңар, биринчи бензин насостун минусу менен плюсун таап аласыңар, замокты ачып, от талдырамды айландырсаңар плюс келет, ошону бөлүп койсоңар. Же дагы бир белгиси, бул бензин насостун эки зымы чем калган зымдарга караганда толстой болот. Аны бөлгөндө 3 зым калат. Бири постоянка масса, экөө замокту ачканда плюс келиш керек. Буларга келген плюстарга минус берсеңер, бирисинде гладок жанат, экинчисине минус берсеңер шкала көтөрүлүш керек. Эгер ошентип көтөрүлүп аткан болсо, ошо прямой бергенде анда силердин бензин бактын ичиндеги сим-карта проблема. Сим-карта деген нерсе ал туугандар баягы көрсөткүч. Маркети баягы поплок. Мисалы поплок деген ал биринчи сим-карта деген эмне? Сим-карта деген бензиндин канча бар экенин көрсөтүп тура турган нерсе. Ишеден жасалган лист болот. Ошо листке дорожка жаткызылат. Мисалы, бул жактан башталып, акырында ушинтип дорожка жаткызылат. Ушул дорожканын кайсыл жеринде шкала жүргөн болсо, мисалы, бул жерде поплок сыяктуу, мына ушул жерде мындай бул жагында баягы сууда көтөрүлө турган поплок коюлат. Эгерде бензин көп куйса, бул көтөрүлөт, эң жогорку деңгээлге келет. Качан бул жогорку деңгээлге келгенде, бул шкаладагы эң жогорку деңгээлге келет. Мындай айтканда, сим-картанын кайсыл жеринде жүрсө, бул шкала, бул дагы ошол жерге жылат. Бул эмне себебинен десеңер, бунун эң верхний крайда токту көп өткөрөт. Канча төмөндөгөн сайын токту аз өткөрөт. Ошо аз өткөргөндө бул адмотканын магнит таласы азаят даган, бул түшө баштайт. Ошентип иштейт. Бардык эле машина бирдей иштейт. Жаңы, эски машиналар бирдей.